президент Садыр Жапаров өзі келді. Дағы фундаментінен сатып еген бар екен, сен оқшап мынаке. Садыр Жапаров мына жақсы чечіп берді. Ошол атқарылса, анда біз аябай қуаныштабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, Көчмөн Сити бүгүн чогулуш болду. Ал чогулушка президент Садыр Жапаров өзі келді. 5-6 үйін бүтүрүп бердик элге. Дағы фундаментінен сатып еген бар екен, сен оқшап мынаке. Аны дағы эми бүтүрүп берип атабыз. Майда чүйдө немелерин алып сатып, туурабы? Имущество баларын алып сатып, эми ошол элдин үйүн салып берип атабыз. 1000 деген киши алды. Биз буга чейин көчмөндүн көз боямоочулук аталышындагы материал жарыялаганбыз. Анда Көчмөн Сити курулуш компаниясы Күнтүү айыл өкмөтүнө караштуу 32 гектар жерди алып, бирок курулушту 2 жылдан бери жылдырбай жаткандыгы жана эл менен болгон келишимди аткарбагандыгын айтканбыз. Маселе жогорку жакка чейин көтөрүлүп, президент өз көзөмөлүнө алды. Аларда Көчмөн Сити эч кандай курулуш жүргүзбөй туруп эле 500гө жакын батирди сатып жиберген. Үй алам деп үмүттөнгөндөр үчүн өкүнүчтүү окуя болду. Президент менен жолугушуу боюнча кыскача айтып кетсеңиз, кандай болду, кандай сөздөр болду? Жалпы жолунан ошо Садыр Нургожеевич келип өзүнүн эмесин айтты, болду ошол дикке өтөт деметти. 4000 квартира ошол биздин тургундарга жеңилдетилген ипотека менен берилет деп айтылат. Дагы тагыраак айтылат го дагы. Дагы такталат да. Бирок жалпы жонунан кикке өтөт болгон турбайбы? Түшүнүктүү. Рахмат. Бүгүнкү жолугушуу боюнча кыскача оюңузду айтып аласызбы? Кандай болду, эмне болду? Абдан жакшы болду. Элдин баары 2 жол кол чаап жиберишти. Садыр Жапаровдун койгон чечими туптуру болду. Чогулушта кандай сөздөр болду жалпы жонунан? Эч кандай жакшы. Моуну колдодук. Жакшы чечип берип кетти бизге, элге. Жакшы үй салынат, 3 жыл ичинде деп жакшы нерсени айтты. Баарыбыз ыраазы болдук. Элибиздин баары ошого күтүп атат ушуну. Канча күттүк. Жанагы бир жакта Садыр Жапаровду жакшылыкты күтөбүз. Жакшы эмени. Алтын деп айткым келет. Үй салынар. Алтын Садыр Жапаров. Жакшы сөздөр айтылды. Элдер мына айтып атат. Эрте баштасып, эрте берсе жакшы болот эле. Инвалидтерге, жетим жесирлерге, ошолорго бекер үй берилсе жакшы болот эле деп айтылып атат. Ошолордун баары болсо жакшы болот эле. Мына балдарыбыздын баары үй жок, квартиралап жүрөт. Ошолор үй алса болот эле. Баары эле жакшылык ошону эле күтүп келатабыз мына 3 жылдан бери. Балдарыбыз үй алса экен, жетим жесирлерибиз үйлүү болсо экен, бирөөгө көз каранды болбосок экен деген жакшы ниет менен эле келатабыз. Мына эми Кудай буйруса Садыр Жапаров мына жакшы чечип берди. Ошол аткарылса, анда биз аябай кубанычтабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Бүгүн биздин Күнтүү айыл өкмөтүнө президентибиз келди. Президентибиз Садыр Нургожеевич келип, элдин суроо талаптарына жооп берип кетти. Жана ошондой эле Көчмөн Сити курулуш компаниясы мындан 3 жыл мурда келип, элдер менен жолугуп, биз деген инвесторбуз деп элдерге айтып, ар бир айылга больница жана ошондой эле спорт площадка куруп беребиз деп, канализация киргизип беребиз деп обещаниясын берип кеткен. Бирок негедир алар өздөрүнүн айткан, элдерге айткан талабын аткарбай, 3 жылдан бери бул биз 30 гектарды берген 30 гектарга үй куруп киришти. Бирок элдердин талабын аткарбай эле ошо үй куруп киришти. Анан ошо биз арыз жазып, булар менен ошо 3 жылдан бери соттошуп келебиз. Ошол соттун акыркы чечими жогорку сотто болуп турганда президентибиз муну угуп, анан президент бүгүн Садыр Нургожеевич келип, элдердин талабын өз кулагы менен угуп, ошо жеринен чечип кетейин деп келип, элдин мүдөөсүн ошо аткарып берем деп ошо Кудай берсе чечип кетти. Элдин баары ыраазы болуп, президентибизге ыраазычылыгын айтты ошол жерден. Ушул убакка чейин ордунан жылбай аткан муз жылып калыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүн эле усталардын баары келип, техникалардын баары кирип, гүрүлдөп Көчмөн Ситиде бир курулуш иштери жүрүп жатат дегендей бир мындайча айтканда картина пайда кылышкан экен. Бирок ага болбой эле мамлекетке бул Көчмөн Ситинин салып жаткан 32 гектар жер мамлекеттин карамагына өтмөй болду. Жана дагы жеңилдетилген ипотекалык шарттар менен тургундарга берилет экен.